Assalamu alaikum туғандар, масылықтар, ноокендиктер, момусмандар. Биздин Ноокен районунун Борбордук мечити. Бүгүн 12 август 26 жыл. Бул жак биздин Хатибият райондук. Ушул жерге ажылык сапар маселелер көбөйүп кетти, суроолор көбөйдү. Ошонго келдим. Азыр биздин дамладан сурап маалымат алабыз. Assalamu alaikum. Дамла кандай, жакшысызбы? Денсиңиз жакшыбы, тынчсызбы? Жакшы. Эми сразу эле суроо берейин, Дамла. Ажылык сапар боюнча. Эми баягы маалымат аркылуу келип атат, ошонго бир тааныштыргызып кетиң. Момусмандарды ажылык сапар боюнча. Ассаламу алейкум. Машалла, иншаллах. Алла кааласа быйыл ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан быйылкы ажылык сапары 2027 жылга карата ажылык сапары санариптештирилип, бир ыңгайлуу шарттар менен элдерди кагаз көтөрүп, аякка басып, бияка басып, ошол алыстан келип бир кагаз үчүн кол коюп берип, ошондо убаракерчилик азайып, буйруса Аллах таалам өмүрүнө береке берсин. Азирет муфтийибиз тарабынан ушул демилге көтөрүлүп, кыйла элдерге жеңилдик болуп, буйруса бултурку кезекте калып кеткен жарандарыбыз 14 августтан баштап төлөмдөрүн жүргүзө баштайт. Бүрсүгүндөн баштап. Бүрсүгүндөн баштап. Себеби алар ошо алдын ала $2000 төлөгөн болчу, аны кайтарып алышкан. Эми кайра ошолор 180 000 сомдон кайрадан каттала алат. Эми кантип? Эми буйруса ар бирибиз өзүбүз смартфонубуздан эле үйдө отуруп алып, ошол маалыматтарды чогултуп, ажылык сапарына кезекке тура алабыз. Жаңыдан. Анан буга бизге биринчи керек боло турган нерсе түндүк приложениясын ар бир жаран өзүнө катталып алыш керек. Сонуга барып же бир атайын Азыр бардыгында эле болуш керек, Дамла. Бардыгында болуш керек. Негизи эми көбүрөөк жакшы өткөн аксакал энелерибизде бир аз жок чыгып калып атат да. Бала чакалар жардам бериш керек. Жардам берип, ошол түндүк каттагандан кийин буйруса жакын күндөрдө бүгүн же эртең ошондой ажылык деген приложениябыз чыгат. Приложение отдельно. Өзүнчө. Ошол ажылык приложенияны кадимкидей жанагы приложенияларды жүктөп алып, жүктөгөндөн кийин өзүгө каттайбыз, код келет. Кыскасы ошонун ичине толук киргенден кийин анан адам өзү ошол ким бара турган болсо, ошол киши паспортунун данныйларын бардын киргизиш керек. Киргенден кийин паспорттук маалымат сурагандан кийин, могул арт жагын тартып, ID карт паспортун. Ошол каттала алат. Биринчи адам катталгандан кийин дагы паспорт кошуу деген жеринде буйруса, ошол жерге кирип, экинчи паспортту кошуп, үй бүлөдөн канча адам барат? Мисалы, бир адам 3 махрамды алып бара алат. 3 аялды. Мисалы, бир эркек мүмкүнчүлүгү бар. 3 аялды. Анан ошол катталат. Буйруса жакын күндөр ошо эртең бүрсү күнү эскилерге төлөм башталса, жаңыларга 25 болжол менен 25 августта башталыш ниети бар. Ошого иншалла Ноокен районунда жашаган элдерге ошол маалымат билүүнү кааласа, ар бир имамдарга окутулду. Дагы да маалымат керек боло турган болсо, ошол биздин кеңсеге келип кайрылса, биз толугураак маалыматтарды дагы эми өзүнүн астында үйрөтүп, көрсөтүп беребиз. Аллах таалам баарыбызды иншалла ошол ыйык жерлерге барыш насип кылсын. Амин. Иншалла ошол быйылкы жылкы катталуучуларга дагы оңой жеңилдик менен катталып, районубуздан көптөгөн инсандар ажата, ажене болуп келишке Аллахым насип кылсын. Сизге дагы чоң рахмат. Дагы бир нерсе калып кетиптир. Эми мурункудай 3 күн 4 күндө банктын астында кезекке туруунун кажети жок. Ар ким ошол өзү колдонуп аткан М-банк, балким компанион банк, дагы балким башка банктардын онлайн төлөм жүргүзөбүз го. Ошол жерге турбай эле ошол онлайн эле ошол жерден неме төлөм өткөзсө болот. Өзүнүн личный кабинети ачылат. Сиз мисалы аты фамилияңыз менен катталды, личный кабинет ачылды, паспорттун маалыматыңыз бар. Анан төлөм жүргүзүү деген өзүнүн атайын системасы бар. Ошого киргенден кийин банктын кайсыл банктан төлөө мүмкүн экендигин катарынан чыгып келет. Болгону эскертебиз. Ар бир адам билесиз, лимит бар. Мисалы 2 адамга төлөйүн десем, мен 360 000 сом төлөшүм керек. Эми мен лимитим 100 000 боло турган болсо, аны төлөй албай калышым мүмкүн. Ошого банк кеңселерине барып, лимитти
1 миллионго 500 миңге чоңойтуп берүүнү ошол настройкасын оңдоп турса жакшы болот иншалла. рахмат чоң сизге. Рахмат, тынч болуңуз.